Талас облусунун башчысы Эрмат Жумаевдин демилгеси менен 450 балага жаңы жылдык балаты майрамы уюштурулду. Облус аймагынан чакырылган келечек ээлерин президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү куттуктап, ден соолук каалап, балдар кыздарды жакшы окуп билим алууга чакырды. Майрамдык салтанаттын алкагында театр кызматкерлери тарабынан үйдө жалгыз кино тасмасы сахналаштырылып көрсөтүлдү. Бүгүнкү майрам балдар кыздарды кубанычка бөлөдү. Мен Талас шаарынын Жаркын келечек фондунун атынан келдим. Гүлзина эженин атынан келдим. Бүгүнкү елка жакшы деңгээлде өтүп атат. Анан Один доманы да жакшы аткарып беришти. Анан Альянс Антылга да чоң рахмат. Алар да бизге сонун белектерди берди. Анан уюштуруучу допторго да чоң рахмат. Анан Талас облусунун губернаторуна да чоң рахмат. Анан дүйнөдө тынчтык болсун, эч качан согуш болбосун. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Балдарга кубаныч тартуулаган губернатордун балаты майрамына Альянс Алтын компаниясы жылдагыдай колдоосун көрсөттү. Облус аймагынан чакырылган окуунун алдыңкыларына, аярлуу үй бүлөлөрдүн балдарына жана реабилитациялык борборлордо тарбиялангандарга облус башчысынын жана демөөрчү компаниянын атынан таттуу белектер тапшырылды. Альянс Алтындын кызматкерлери балдарды куттуктап, жаркын келечек каалашты. Бүгүн ошо биздин облусубузда Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн балдарыбыз үчүн атайын жаңы жылдык кечеси өткөрүлүп атат. Бүгүнкү иш-чарага ошол облус башчыбыз Эрмат Жумаевдин демилгесин колдоо максатында Альянс Алтын компаниясы тарабынан атайын акча каражаты бөлүнгөн. Каралган акча каражатка облусубуздагы бардык регионунан жалпысынан 500 балага жакын атайын белектер даярдалып, биздин кичинекей балдарыбыздын жаңы жылдык майрамдоо максатында белектер тапшырылды. Белгилей кетсек, президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жер үйкенин иштеткен Альянс Алтын компаниясынын колдоосу менен жыл сайын балдарга балаты майрамын жогорку деңгээлде уюштуруп берүүдө. Бул жылы да айырмаланып, өр күлкүгө толгон концерттик программа тартуулап, жаңы жылдык белектерди берип, балдарды кубантышты.